Боорукердик адамдарды байланыштырып бириктире турган абдан кубаттуу күч. Боорукердик адамдарды туугандык жана достуктан да мыкты бириктирет. Бул Тереза Эненин сөздөрү. Раса жана дин аралык келишим маселеси дүйнөдө кеңири талкууланууда. Ааламдашуу доорунда мамлекеттер көп улуттуу коомдо тынчтыкты кандай камсыз кылат? Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Малайзиянын улуттук жана коомдук калакыбал министри Вейта Мурти Панусами менен тынчтык жана биримдик тууралуу сөз козгойбуз. Программабызга кош келдиңиз. Чакырыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиз Малайзияда мамлекеттик башкаруу тармагында 10 жылдан бери кызмат кылып жүрөсүз. Малайзия көп улуттуу өлкө. Анын жашоочулары негизинен Инди, Малай жана Кытай улуттарынын өкүлдөрү. Малайзиялык индийлердин укуктарын коргоо тармагында кызмат кылган адис катары сиздин оюңузду билгибиз келип жатат. Көп улуттуу өлкө бардык улуттар менен индийлердин теңдигин камсыз кыла алабы? Can actually ensure that all the races and religions together can have the same rights. Малайзиянын конституциясы боюнча бардык жарандардын укуктары бирдей. Бул федералдык конституциянын 8-беренесинде так жазылган. Мен оюмча, Малайзия көп улуттуу мамлекет болгондуктан, малайзиялыктар конституцияга ылайык тынчтык менен келишимде жашай алат. Ар түрдүү улуттар менен диндер көп болгон өлкөдө тынчтык менен келишимди сактоонун жолдору кандай? Малайзиянын көп улуттуу, көп конфессиялуу өлкө экендигине карабастан, бизде тынчтык менен келишим орногон. Анткени жашоочулар бири-бирин сыйлашат. Ар улуттун тили, маданияты жана динине урмат көрсөтөбүз. Ошондой эле тургундарга өздөрү каалаган динди карманууга эркиндик берилген. Адамдар Малайзия сыяктуу көп улуттуу өлкөдө тынчтык өмүр сүрүү үчүн эң негизгиси башкаларга урмат көрсөтүү керектигин жакшы түшүнөт. Ушунун аркасында туруктуулукту камсыз кылып жатабыз деп эсептейбиз. Дин бизди бири-бирин сыйлоого, сүйүүгө жана биримдикке үйрөтөт. Ошентсе да азыр дүйнөдө чыр-чатактар көп. Тынчтык менен келишимди калыбына келтирүү үчүн эмнени өзгөртүү керек? People could actually live in peace and harmony in this world. The world can most certainly live in peace and unity if all human beings. Адамдар бири-бирин сыйласа, дүйнөдө тынчтык менен келишим орнойт. Башкалардын укуктары менен баалуулуктарына урмат көрсөтүү керек. Тарых тастыктагандай, чыр-чатактар бир дин өкүлдөрүнүн өздөрүн башкалардан жогору сезгендигинен пайда болот. Эгер биз бири-бирибиздин динибизге сый көрсөтүп, ар бир улут өкүлүн сыйласак, тынчтык менен келишимде өмүр сүрөбүз деген ойдомун. We follow each other's religion, which respects the existence of all races and all religions. I think we can live in peace and harmony. Сиздин оюңуз боюнча, Казакстан сыяктуу жаш мамлекет Малайзиядан тынчтык менен келишимди орнотуу боюнча эмнени үйрөнө алат? In ensuring peace and harmony in the country. I think after coming to Kazakhstan, I think we in Malaysia can learn. Казакстанга болгон сапарыман кийин тескерисинче, биз Малайзияда Казакстандан үйрөнө турганыбыз арбын деп айткым келет. Президенттин жалпы өлкөнүн бул багытта колго алган иштери таң калтырбай койбойт. Жашоочулардын улут аралык биримдигин сактоого өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Айрыкча көз карандысыздык алгандан кийин көп улуттуу, көп конфессиялуу өкүлдөрдүн өлкөдөн кетип калбашы үчүн аткарылган иштерине таң калдым. Кез келген адамдын ээн эркин өмүр сүрүшүнө шарттар түзүлүп жатканын түшүндүм. Do not leave the country, and the fact that the state has taken proactive steps to ensure that they are comfortable living in this country as citizen. Азыркы тапта Малайзияда улут аралык келишим тууралуу жаңы мыйзам долбоору талкууланууда. Ушул документтин маанисин казакстандык аудиторияга кыскача түшүндүрүп өтсөңүз. Өлкөдөгү түрдүү улуттар менен улут өкүлдөрүнүн биримдиги менен келишимин камсыз кылуу үчүн мыйзам долбоорун кандай пайдаланууга болот? The new bill will be tabled in Parliament next year, early next year. The new bill intends. Кийинки жылдын башында Малайзия парламентинде жаңы мыйзам долбоору талкууланат. Ал улуттук биримдик менен ичара түшүнүүнү күчөтүүгө арналган. Документте улут аралык кастыкты пайда кылуу сыяктуу орой мыйзам бузуучулар үчүн тиешелүү жаза каралган. Жалпы документ адамдарды бириктирет деп көздөлүүдө. Ошондой эле тынчтык менен келишимдин улуттук комиссиясын түзүүнү да пландап жатабыз.
Ал коомго биримдиктин маанилүүлүгүн түшүндүрүү боюнча иштерди жүргүзөт. Ошондой эле Малайзиядагы улут аралык карым-катнашка таасир бере турган маселелер менен алектенет. That they take proactive steps to engage the public and to make the people aware on the importance of unity, as well as address certain issues that affect race relations in Malaysia. Бардык максаттар ойдогудай ишке ашарына ишенебиз. Ушуну менен биздин программабыз соңуна чыкты. Маегиңизге ыраазычылык билдирем. Чакырганыңыз үчүн рахмат. Сиздер Interview of the Day программасын көрдүңүздөр. Биздин бардык чыгарылыштарыбызды Казак ТВ Check.kz сайтынан көрө аласыздар. Биз менен бирге болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эфир аркылуу жолугушканча.